Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дан башка бир хадисин айтат: "Иттакун нара улау бишикки тамратин, фаман лам яжид фаби калиматин таййибатин." Силер тозоктун отудан корккула. Корккула дейт. Ошол тозоктун отунан бир жарты курма болсо дагы садака берип корккула дейт. Тозоктун оту ушунчалык оор азаптуу, колуңдан эч нерсе келбесе дагы жарты курма болсо дагы бергиң садака кыл дейт. Астында ушунчалык азаптуу күн турат. Эне баладан кача турган күн турат. Аны шайтан унуттуруп кабилетти калдырып жатат. Ошон үчүн Кудай Таала эмне дейт? Фадкуруллаха зикран касира. Алла Таала эч бир нерсени көп кылгыла деп айткан жери жок. Бүт нерсени чектеген, намазды чектеген, орозону чектеген, ажылыкты чектеп, бүт зекетти баарын чектеп койгон. Бирок бир нерсени чектеген эмес Алла Таала, ал Алла Тааланы эстөөнү чектеген эмес Алла Таала. Фадкуруллаха зикран касира. Алла Тааланы көп эстегиле дейт. Алланы эстөө менен гана жүрөктөр ойгонот экен. Ала bizikrillahi tatmainul qulub. Алланы эстөө менен жүрөгүңөр эс алат дейт. Алланы эстеп дайыма кайсы нерсе Алланы эстете турган болсо, кабырга барып кабырды зыярат кылып турушубуз керек. Ооруп аткан бир туугандарыбызга барып ооруларын зыярат кылып турса, эртең күнү мен да ооруп, мен да ушул абалга келемби? Эртең күнү мен ушул кабырда жаткан бир туугандарыбыз кечели менен чогуу жүрдү эле. Мен да ушул жака качан келип калам деп ушунчалык баягы Алланы эстөө ошондой жерлерде көп болот экен. Жетим жесирлерге барышыбыз керек. Бир туугандарды зыярат кылып, ушул Алланы көп эстеп турсак, жана шайтандын азгыруусунан алыс болот экенбиз. Эми ошол жарты курма дагы таппасаң, анда фаби калиматин таййибатин. Жакшы сөз менен тозок отудан сактангыла дейт. Жакшы сөз дагы бул эң бир чоң садака экен. Жолосо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде айтат, бул жылмайып, момундарга жылмайып тартылуу, бул дагы бир садака дейт. Ошондуктан сиз менен биз ошол тозок отунан сактануунун бир жолу аз болсо дагы садака берип турушубуз керек. Колубуздан келгенинче. Жанагы Hazreti Ибрахимдин Намрут отко таштаган учурда билебиз, ошол жерде кичинекей чабылекей келет дагы, жерден бир тамчы сууну алып асманга көтөрүп учат. Учканда Жабрил периште айтат: "Бул бир тамчы суу менен кайсы жака бара жатасың?" десе, жанагы чабылек айтат: "Мен өйдө оттун ысыгы жетпеген өйдө жерге учуп барып, ошол Hazreti Ибрахимдин отуна таштаймын" дейт, ошол бир тамчы сууну. Жабрил периште айтат: "Ошол бир тамчы суунун ушунчалык чоң алоолонуп жаткан отту өчүрөбү" десе, чабылекей эмне дейт? "Ал менин ишим эмес" дейт. "Менин ишим, Кудайдын астындагы вазифам, тапшырмам, колумдан келген нерсени жардам берүү" дейт. Бир тамчы сууну алып, алыска чыгып, ошол Hazreti Ибрахимдин отуна таштайт. Ал өчөбү, өчпөйбү, ал жагын мен Кудайга тапшырамын дейт. Сиз менен биз дагы мечитке жардам берсек, жетим жесирге жардам берсек, жол курууга, көпүрө курууга жардам берсек, ушунча миллиондогон мол жардам берсин дебесен, колуңуздан жарты курма, жарты тыйын болобу, ошону берип турушубуз керек экен. Иншалла ошол нерсеңиз кыяматта Алла Таала сени өзүңүң вазифаңа, өзүңүң тапшырмаңа амал кылдың деп, кыяматта сиз менен бизди Алла Таала оттон сактап бейишине киргизет.